Саламатсыңарбы 8 класстын окуучулары. Бүгүн биз адам жана коом сабагынан өтүлгөн темалар боюнча кайталоо сабагын өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты балдар силер өтүлгөн темалар боюнча билимиңерди текшересиңер. Ошондой эле эске тутумуңарды калыптандырып, ойлоо жөндөмдүүлүгүңөрдү арттырасыңар. Жана дагы өз алдынча ой жүгүртүүгө, тапкычтыкка тарбияланасыңар. Балдар, өтүлгөн теманы кайталоо үчүн мен силерге төмөндөгү 3 тапшырманы даярдаганмын. Биринчи тапшырмага көңүл бөлсөк. Биринчи тапшырмада биз мурдагы сабакта токтолгондой эле бийликтин 3 бутагы, Кыргыз Республикасында бийликтин 3 бутагы бар экендигин эске салганбыз. Силер ушул бийликтин 3 бутагына кайсылар кирет? Төмөндөгү графага жайгаштырасыңар. Экинчи тапшырмада бул кайсы бийлик бутагы? Мында бийлик бутагынын 4 иш аракеттери жазылган. Мисалы, адилеттикти жүзөгө ашырат, бюджетти бекитет, көз карандысыз конституция жана мыйзамдарга гана баш ийет, мыйзамдардын аткарылышын камсыз кылат. Бул 4 иш аракетти кайсы бийлик бутагына кире тургандыгын туш-тушуна таап жазабыз. Кийинки 3-чү тапшырмабыз суроолорго жооп беребиз. Мында дагы балдар силер үчүн 4 суроо даярдалган. Биринчи суроо: ким бир гана жолу шайланганга укуктуу? Экинчи суроодо өкмөттү ким башкарат? Үчүнчү суроодо эл аралык келишимдерди ким ратификациялайт? Төртүнчү сурообуз: Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы болуп саналат? Бул суроолорго жоопторду таап жазабыз. Балдар, тапшырмаларды аткаруу үчүн биз Кыргыз Республикасынын конституциясынан пайдалансак болот. Ал үчүн силер интернет менен пайдаланып, Google'дан Кыргыз Республикасынын конституциясы деп жазсаңар, ошол жерден маалыматтарды таба аласыңар. Кыргыз Республикасынын конституциясынын 3-чү бөлүмү Кыргыз Республикасынын президентине, 4-чү бөлүмү мыйзам чыгаруу бийлигине, 5-чи бөлүмү Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигине, 6-чы бөлүмү сот бийлигине арналган. Мурдагы жазган конспект дептериңерди колдонуп, ал жерден дагы маалыматтарды алсаңар болот. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Окууларыңарга ийгилик.